Бир кезде Айгүл айткан, Садырдын сотуна келип бергиле деп элге. Ошондо Орозайым колуна микрофон көтөрүп бир уч адамдарды ээрчитип Садырга боштондук деп жаштыгын, ден соолугун, ишин артка таштап жетим козудай жалгыз жүрдү эле. Ошондо неге күйөөгө чыга элек экен, диплому жок экен, тили узун экен, окууга барбай Москвада жүрөт экен, жаш экен, курч саясатка аралашпай эле койбойбу? Президентке каршы сүйлөп асылбай эле койбойбу, күйөөгө тийбейби андан көрө деген азыркы катындардын, катын чалыш эркектердин да ошол кезде акылдуу баштарынан асыл ойлор, тилдеринен бал сөздөр чыккан эмес. Суранан светем, мынаки азыр митингге болбойт деп закон чыгарып койду. Бул эмне деген? Эгерде мен ушул акчаны алсам, ушулардын убалына калам деди. Эгер биз бул инсанды чындык астында ак экендигин көрсөтүп алып чыга албасак, анда биз таза баягы айткандай эле Маңкурт эл катары калабыз. Суранып сотуна барыңыздар. Өткөндө ушул эне көз жашы акциясын өткөргөнүбүздө оштон бели ооруган, баса албаган, картайган энелерибиз келип берди. Садыр Жапаровдун баласы үчүн, өздөрүнүн балдары үчүн сыртта жүргөн мигрант агаларыбыз Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, мен Кыргызстандан сыртта кул болуп жүргүм келбейт деп аруу тилектер менен келген болчалар дагы. Мына ошолор дагы азыр кордолуп, урулуп, саалып, түштүктөн келип ошентип жатышат алар. Бул киши менен кошо. Мына өзүнүн баласы жатат ошол жерде. 19 жаштагы баласында эмне күнөө? Эмнеге ошондо Айгүл айымыңар менен Садыр урматтууңар азыркыдай Орозайым жаш экенсиң, чүкөдөй Игназик экенсиң, студент экенсиң, бийликтен жапа чегип калба, ден соолугуңду ая деп Орозайымды митинг уюштурба деп тыйып койбоду. Эмнеге ошондо азыркы до концабыз деп жайнап жүргөндөр, комментарий жазып табалап жаткандар, шеф сиздики туп-туура деп жагалданып койнуна кирип жаткандар 80% колдоочусу бар деген БШК менен шайлоочулары неге ошондо Орозайымдын артында 80% болуп кылкылдап митингде кыйкырып жүрбөдүңөр? Кеңеште айрым депутаттарыбыз айтып атат, мугалимдердин айлыгы кантип 5-6 миң болушу мүмкүн депчи. Өздөрү билет. Биздин мына госслужащийлердин айлыгы кандай экен? Коррупция мына ошондон күчүп атат. Мына ошондон биз артка кетип атабыз. Астанага, Алматага баргандар мына интернеттен деле көрүп атасыздар. Биз менен эле тең ушул эгемендүүлүктү алган алар деле. Эмне үчүн алар өнүгүп кетет дагы, биз кайра артка кетип атабыз. Бир өзүбүзгө мындай байпак чыгарган бир заводубуз жокпу? Ошол биздин күнөөбүз. Себеби биз кайдыгер карап отурабыз. Ушу бир уч жемкорлор ортодон акчаларды өнөп жеп атат. Биз өзүбүздүн рызкыбызды тарттырган, алтын минген, алтын тебелеген кедей элбиз. Şu Кумторду Садыр Жапаров 14 жылдан бери ошону иликтеп, көтөрүп, 20 комиссия болуп, алып чыкканда дагы ошо 120 депутаттын көпчүлүк бөлүгү добуш бербей коюп, Кумтор Кыргызга өтпөй калган. Ошол маселенин артында башын сайып, жанын сайып жүрөт. А бизчи, биз уктап атабыз. Биз укташыбыз керек, ойгонушубуз керек, айтышыбыз керек. Бул бизге керек. Эртең биз дагы тарых алдында кара тамгалар менен уктаган жаман эл катары калбашыбыз керек. Мунун себеби бийликтен коркушкан, креслосунан коркушкан, мансабы менен аброюнан коркушкан, камактан коркушкан. Эмичи азыр козу карынга окшоп бийликке келгенден кийин ат токуру көп, кеңешчиси көп, пакта койгону көп, кошаматтын коюн союп креслого жабышканы көп. Парламентте айткан сөзүнүн баары туура шефтики деген хамелеондору көп. Неге президентти сындайсың дегени андан көп. Эмнеге Орозайым жалгыздарак токой болбойт дегендей бийликке жаман көрүнүп жатканда колдоп чыкпадыңар? Же ошондо дипломуң жок экен, жаш экенсиң, бийликке жаман көрүнбө, эргетий, Садыр үчүн жаштыгыңды курман кылба. Камалып каласың, этият бол, тилиңди тыйып митинг уюштурба деп азыр Жусуп баласагындай акылдуу, көрөгөч, мыйзамды түшүнгөн адам болуп, Орозайымдай жаш кызды тыйып койбодуңар. Себеби анда бийлик Садыр Жапаровго тиіп президент болуп калышын билбейт элеңер. Эгер Ванга айтып кеткен болгондо баарың Орозайымды ээрчип өзүңөрдүн пайдаңар үчүн митингде кыйкырып жүрмөксүңөр ошондо. Азыр Орозайым ошондогу Атамбаевдин бийлигинен эмес, ал камап боштондукка чыгарбай койгон адамдын бийлигинен жапа чегип камакта олтурат. Мен бул кыздын Атамбаевдин, Жээнбековдун бийлигинен коркпой чындык үчүн чыркырап Садыр чыксын деген митингдерин көрүп, курман жандатканын, кайратын,
Жаңыл мырзанын эркин, Каникейдин акылын көрдүм. Азыркы акыл карачач аял болуп комментарий жазып табалаган аялдар, даанышман болуп Орозайымды сөгүп жаткан эркектер эмнеге чүкөдөй кыз Атамбаев менен Жээнбековдун бийлигин сындап жүргөндө азыркы акылыңарды айтпадыңар. Мен да 2005 жылдан Садыр Жапаровду депутат катары, саясатчы катары билген адаммын. Жана президент болгонго чейин колдоп жүрчүмүн. Бирок Орозайымга окшоп фанат болуп митинг уюштуруп адамдарды үндөп бийликке каршы чыга алган эмесмин. Муну эркек катары мойнума алам. Орозайым саясатта шахмат оюнундагы жертва болду. Себеби шахматта мат кылуу үчүн салып берүү керек кээ бир фигураларды. Ошол Жапаров камалып жатканда Орозайымга окшоп үйүнөн көчөгө чыга албаган аялдар, эркектер да совестиңер болсо мага окшоп уялып Орозайымды табалап жазбай эле койгулачы. Кокон хандыгы маалында генерал Скобелев Курманжан энебизге датка наамын кайраты тайманбастыгы үчүн берген. Ошондо да Курманжанды Россияга кошуп ийди түштү келин дегендер болгон. Кыргызда даяр оокатка ээси көп дегендей Орозайымды табалагандар Садыр Жапаров президент болгондон кийин түштөн кийин ушул кыздан акылдуу билерман болбогулачы. Жол кеткен соң кылычыңды бокко чап дейт кыргыз. Убагында чүкөдөй кыз Орозайымдай боло албагандан кийин кичине авирибиз алдында уялып коелу. Себеби бийлик 5 күндүк, бирок чындык түбөлүк. Шералыханга окшоп өткөндү унутпай, эки чокойду да эстеп жүргөн жакшы. Себеби койчуман да хан болгондо оор өткөн деп социалдык тармактардан Абдыкалыков Мелис мырза пикирин билдирген.